Дайыма туура тамактануу жөнүндө сүйлөп келебиз. Албетте, бул багытта адистердин кеңешин алуу дагы абдан эле бир пайдалуу экендигин арыбак ушул эфир аркылуу эскертип келебиз. Демек, бүгүн дагы ушул багытка сөздүн угун бурат экенбиз кесиптеш. Туура тамактануу жана физикалык кыймыл бул узун өмүрдүн кепилдиги. Бул багытта бизде адистер пайда болуп, элдин саламаттыгына кам көрүп атканы абдан кубандырат. Ошондой адистердин бири нутрициолог Гүлайша Атабаева бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Кутман менен. Таңды кандай тосуп алдыңыз? Аябай жакшы. Мына ушул гүлүңүздөй жаркырап турасыз. Туура тамактанууну негиз кылып алып, аны элге үйрөтүп аткан инсандар, тагыраак нутрициологдор таңды кандай тосот? Биринчи таңыбыз эле мен кечээ эмес мурунку күнү эле түз эфирде TikTok баракчамда айтып кеттим. Биринчи таңым 200 грамм жылым суудан башталат. Жылым суудан кийин эле анан ушул моундай болгон имбирдин тамырында азыр могу жерге атайын кесип даярдап койдук. Моундай шакекче кылып туруп эле, кесип туруп тилдин түбүнө салам деп айттым. Ушул бойдон эле? Ушул бойдон эле тилдин түбүнө салып 10-15 мүнөт соруп жүрсө бул прямо канга кетет да, түп-түз эле канга кетип, канды полностью тазалоочу эффектке. Бирок давлениясы, кан басымы жогоруларга бул болбойт да. Кан басымын көтөрүш. Аларга эмнени сунуштайсыз? Кан басымы жогору кишилерге моундай лимонду бир шакекче кылып кесип алып туруп эле, кружкага салып, куркума менен бул жерде кара мурч кошулуп атайын даярдалып коюлган. Себеби куркума кара мурчсуз өзүнүн таасирдүүлүгүн жоготот да. Ошону моундай кичинекей кашыктын учунда эле алып кошобуз. Учунда эле алып кошуп туруп, бул жерде куркума менен мурч аралашкан деп айттым, Анан бал. 1 чай кашык бал кошуп туруп эле, ушунун үстүнө суу куюп, эртең менен ушул кошулманы жылымлык, бир аз жылым суу кошулуш керек, себеби кайнак суу могу жердеги лимондун, куркуманын, ушу кара мурчтун свойстволорун өлтүрүп салат да. Ошон үчүн жылымлык суу кошуп, балды дагы кайнак сууга кошкону болбойт. Баягы свободный радикалы деп коет медицина тилинде, канцероген чыгарат да. Ошон үчүн жылым сууга кошуп туруп, ушундай эртең менен ушундай бир кружка суу менен баштаса, бул дагы аябай полностью организмди тазалап, азыр сасык тумоо да болуп атпайбы? Ошонун дагы алдын алуучу касиетке да. Сиздин баракчаңыздан көрдүк, азыркы учурда кыштын күнүндө табит ачылып, бир нерсе жегиң келип, тойбой эле анан көп жегендин натыйжасында ашыкча салмак болот, А бирок жаңы жылдык кечелерге биз көйнөк кийгенде көйгөйлөр жаралат. Мындан арылуунун дагы бирден бир жолу деп ушуну сиз сунуштадыңыз. Дагы бир жолу тастыктап койсоңуз. Эми эгер ким кантип ал аз убакыттын ичинде салмакты азайтат? 4 килограмм салмак таштаганда бир размер минус болот да. 4 килограмм салмакты ташташ оңой эле. Менде менин курсума катышып аткандар даже биринчи күнү эле, бир күндүн арасында эле 3 килограмм, 4 килограмм салмак ташташа алат да. Ушул аркылуу, Ушул аркылуу. Анан бул деген дагы баягы жел кабыз деп коет, аялдар төрөттөн шишип өтүшүп калат. Ошону дагы аябай алдын алуучу касиетке да. Бунун ордуна эгер ушул бул ыкманы, куркуманы көптөр колдоно албайт, себеби куркума аллергия берет да. Ошон үчүн куркуманын ордуна корица менен 200 грамм кефир менен корицаны, 1 чайный ложка корицаны аралаштырып ичсе дагы, ушул дагы бир күнгө 3-4 килограмм салмак таштоочу касиетке да. Гүлайша, азыр мен сууап келейинчи. Мен ичип алайын, 4 килограмм таштагың келип атпайсызбы? Ооба, мына лимонду, балды дагы кайнак сууга кошпош керек деп едиңизби? Бирок көбүнчөсү ушул кайнаган эле чайга салып алып ичет го. Мындан эмне болот? Кайнаган чайга салып алганда лимондогу С витамин калбай калат негизи. Негизинен. Калбай калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча кайнап бир аз табык айткан суу менен ичкен жакшыраак да. Суу. Мынакей биз азыр бал коштук, куркума коштук, мурч коштук, анан лимон коштук. Анын үстүнө суу куюп атабыз. Анан азыр көрөлү эфирдин аягына чейин керемет арыктап калар бекен. Ооба. Анан Гүлайша эже, туура тамактанган адам тумоодон алыс болот деген да маалыматыңыз чыкты. Демек биз азыркы учурга абдан дал келген кеңештерди сизден сурайлы деп атайын чакырдык. Тумоо деген каптап атпайбы? Ооба. Азыркы маалда тумоо аябай эле тумоо бизде проблема болуп баштады. Ошонун алдын алыш үчүн биздин өзүбүздүн С витаминдер, могу айтып аткан эле имбир, лимон, буга дагы кошумча квашеная капуста. Биздин микрофлора
кишечникте жайгашкан да, эмичи ошо жоон ичегиде жайгашкан микрофлораны аябай жакшы кармай турган болсок, биздин саламаттыгыбыз сак эле болот да, ден соолугубуз. Ошон үчүн квашеный капустада дагы С витамини аябай көп. Мындан сырткары хрен. Бизде баягы ковид башталган жылы хрендер дагы аябай кымбаттап кетпеди беле? Ошол хрендин тамырын деле сыртын, бизде сыртын арчып салышат, сыртын арчып салбай эле жөн эле баягы эме арчыгыч менен арчып салып туруп эле ошо хренден деле азыр могу мен бирдеме монтип бир шакекче кылып кестим го. Ушундай шакекчеден жарымын кылып туруп эле хренди деле ооздун тилдин түбүнө салып жүрүү. Бул дагы аябай иммунитетти көтөрөт да. Негизи иммунитети күчтүү кишиге кайсы вирус келбесин, баягы блоктор болот го, цементтен канча тонналык блоктор, ошо блокко келип вирус тийип, нарагына өтө албагандай эле касиет да. Ошон үчүн иммунитетти биринчи көтөрүшүбүз керек. С витамин организмде көп боло турган болсо, иммунитет бийик болот да. Иммунитет көтөрүлгөн кишиге ошо айткандай эле кандай вирус келбесин организмге кирип кете албайт. Демек, имбир дене кан басымды жогорулатат, лимон түшүрөт, экөөнүн айкалышы, демек, бир нукта кармап турат. Мен азыр биз жасаган суусундукту ичип көрөм. Муну мен ач карын ичишим керек, Буну эртең менен ач карынга. Канча грамм? Бир кружка, бир кружка 150-200 граммга чейин келе нерсе да. Ичип көрөйүн. Даамы кандай болот экен? Ушул суу жардам берип актап кетти. Арык эле экен. Рахмат. Даамы жагымдуу экен. Кээ бир учурда мындай өтпөй кыйналасың го, бирок мында бир жагымдуу даам бар экен. Ичкенде эч кандай кыйналбайсың. Бирок пайдасы абдан зор. Эң сонун. Болсун дейли, анан ушул лимон жөнүндө да сурайын деп атам. Көбүнчө ушул лимонду колдонууна аябай эле баягы кеңеш бересиздер, ушул адистерчи. Анан өткөндө бир эл арасынан угуп калдым, лимонду көп колдонуу дагы гемоглобинди түшүрбөйт деп. Кыскача жооп берип койсуңуз. Жок, лимон гемоглобинди түшүрбөйт, болбогон нерсе. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сонун кеңештерди алдык. Таң эрте албетте жаңы элеки биз жасаган сууну дагы жазап алып ичип туруңуздар, ден соолук үчүн кам көрүңүздөр дейли.